Уруксат болсо, мен барып кызыңыздын бутун жуудурайын, дедим кол куушуруп. Ооба, ансыз да кармалып калдың окшойт, деди Хатип. Жакшы жатып жай туруңуз, деп Хатиптен чыгып, Загира менен Хамирахун жаткан бөлмөгө келдим. Шаар башчысынын көңүлү көтөрүңкү эле. Аялы анын жанында олтуруптур. Эшиктен кирээри менен кол куушуруп, таазим кылдым. Хамирахун көзүнүн үстү менен мени карап, чал жаттыбы? Деди мойнун Загирага буруп. Ооба таксыр. Абалы кандай? Сыркоолоп турат окшойт, дедим ар жактагы чылапчынды алып. Жашарын Хатип жашап алды. Эми жүзгө чыкмак беле. Бул жарык дүйнө менен кош айтышып кете берсе болот. Бизге өмүр буйрсун, деди бутун жууп жатып. Антпеңиз урматтуум, жамандыр жакшыдыр күйөө баласысыз, деди аялы аны жактырбай. О, ханышам, сиздин атаңыз да, сиздики да. Какшыктаба, качандан бери мен сага сиз боло түштүм, деди шаар башчысы ага ачууланып. Сен мага 6 жашар Айшадай кылыктанбагын. Мен сени 14 жашыңда катындыкка алдым. Оюңа койсо, мени ойрон кылган жүрөт окшойсуң. Бул үйгө кылмышкер сыган келгенден баштап чычаңыңды көтөрө баштадың. Ооба, ал мага караганда жаш, сулуу, бирок мен сенин күйөөңмүн. Муну эсиңден чыгарба, деди көзүн аңтарып. Ооба, мен Айша ханышадай эмесмин. Ал улуу Мухаммед пайгамбардын 3-чү аялы болгон. Ошентсе да мен сенин 2-чи аялыңмын. Ортодогу ак арканды аттап, өзүң буздуң. Ошондуктан өлөр өлгүчө атамды сыйлап өтүшүң керек, деди бутун жуунууга камданып. Мүмкүн мен Хатиптин этегине Абу Бакырдай намаз окуп, о Кудай, менин кетирген күнөөлөрүмдү кечире көр деп сыйынаармын, деди бакырып. Ансы эмнекен? Ошентүүгө татыктуу адам, деди тартынбай. Анда шаар башчылыгымды атаң экөөңө берейин. Каалаганыңдай башкарып жашагыла, деди какшыктап. Андай күн кайда? Карасаң, могул Шоркуянын айтып турганын, деди шаар башчысы мени карап. Сен кимибизге кызмат өтөмөксүң? Мага баары бир, дедим кол кошуруп. Эмне үчүн? Курсагым тойгон жердин торпогумун. Курсагың менен кумуран кал. Жүлүнүң бош, жылан багып жүрүп, үн катпадым. Урматтуум, бул шордууда не күнөө? Кээриндегисин айтты да, деди Загира. Жаркыным, үй кызматчыңды коргоп калыпсың го? Түндө оң жамбашың менен жаткансың го? Деди Хамирахун аялын шылдыңдап күлүп. Антпеске арган барбы? Мен аялмын. Мага койнума такай жатуучу эр керек, деди Загира ачуулуу бутун жууп. Уктуңбу, Жамил? Ханышаңдын кебин, деди шаар башчысы мага карап. Ооба, деп уялыңкы жертиктедим. Түшүндүңбү сөздүн төркүнүнө? Жок, таксыр. Үйүргө кошулдуң беле? Деди Хамирахун менден эңкейип сурап. Урматтуум, жайына кой, тең ата болбо, деди Загира. Ошондойбу? Көрүп турбайсыңбы? Деди Загира. Ханышам, мен бул үй кызматчынын өз оозунан угайын, деди жоошуй сүйлөп. Үйүр деген эмне экенин мен билбейм, урматтуум, дедим колума кумганды кармаган бойдон. Жөөттөнбө, чын эле таксыр. Анда сени эшек кайтартыш керек. Качыр болсо деле мейли, мага баары бир. Көнгөн адат аткара берем. Азамат, жарайсың. Кандай болсоң ошондой жүр, деди мени далыга таптап. Хуп болот, таксыр, деп таазим кылдым. Эми кете бер, деп Хамирахун колун силкип койду. Мен аларга ак түн тилеп, сыган экөөбүз жаткан бөлмөгө барып, ага бүгүнкү көргөн, билгенимди жобурап берип, анан көчүлүп уйкуга кеттим. Эртеси шаар башчысы өзүнүн иштери боюнча кетип, үйгө кеч кайтты. Сыган экөөбүз майда чүйдөй иштердин баарын бүтүрдүк. Жатар маалда адаттагыдай эле Хатиптин бутуна суу куюп бериш үчүн бардым. Ал кечээкиден тың эле. Ошондуктан ал окуган китептери тууралуу мага жобурап берди. Андан таалим алгандыгым үчүн 1000 мертебе ыраазычылыгымды билдирип, таазим кылаарымда капысынан Хатиптин мамыгынын алдынан сөөмөйдөй ак жылан
акырын сойлоп чыга келди. Бул тери укмуштуу көрүнүштөн селт чочуп кеттим. Анын үстүнө байкоосуз култ этип чыга калганынан коркуп, аны Хатип буту менен былчыйта басып, же колундагы китебинин кырына жанчып салбаса экен деп ойлодум. Бул накта түшкө кирбеген көрүнүш эле. Бүткөн боюм жыйырылып, итиркейим келе түштү. Эбак унутулган неме көзүмө көрүнө калганына таптакыр ишенбедим. Өзүмдөн өзүм шек санадым. Эмнеси болсо да көзүмө көрүнүүчү талма оорум кармаган турат го деп ойлоп, жаным кыйноосуз кейди. Ичимден бактысыз, дөөлөтсүз, байлыксыз калган тагдырымды каргадым. Жакшылыктын такыр жышаанын көрбөй, күн өткөн сайын белгисиз, болжоосуз окуяларга туш келем. Теңирим мени ал жарыкчылыктан тескери жактаган го. Же болбосо эмне үчүн минтет деп кейидим. Хатип мамыгынын алдынан сөөмөйдөй сойлоп чыккан ак жыланды бир азга таң калгандай карап турду да, анан мага "Коркпо, зыянсыз" деди. Мен бүшүркөп дедим калтырап. "Кел, Марата, кел" деп жылаанга көптөн бери таанышынан бетер сылыктанды. Баягы жылаан мен тарапты көздөй сойлоп келип, жерге денесин сүйөп, башын кокойтуп карап туруп калды. Мен эмне кылаарымды билбей карбаластадым. Хатип мени аягансып: "Сен жыландар ханышасың да, кызмат өтөп, буларга үйүр алгансың да?" "Ооба, улуу урматтуум." "Сырларын билесиң?" "Анча эмес." "Эмне үчүн?" "Кызмат өтөп, бирок буларга кызыкпаганмын." Бекер кылыпсың. Жылаан да пенде. Бул ээсиз, жарсыз калган шордуу, кусалуу, кайгылуу деп Хатип мени карады. "Анысын кайдан сездиңиз?" деп ага таңдандым. "Билем, жыландардын ханышасы турбайбы?" "Кантип, улуу урматтуум, ал өлгөн да" дедим, мени тикчейип карап турган жылаандан көзүмдү албай. "Ооба, ал кызды жыландар ханышасы деп адамдар аташкан." "Туура айтасыз, урматтуум. Накта жыландардын өз ханышасы мабу экөөбүз көрүп турган ак жылан" деди сөөмөй менен көрсөтүп. "Кайдан билдиңиз?" дедим чоочуп. "Байкасаң, эмнени? Менден көрө көзүң курч эмеспи?" деди Хатип мени суроолуу карап. Мен тикчейип кечкетиктеп калган жылаандан коркуп, "Эч нерсе баамдай албадым" дедим ичиркенип. "Мококсуң. Улуу урматтуум, мен булар менен аралашкан күндөн баштап 1000 түркүн кырсыктарга жолуктум. Ханыша өлгөндөн кийин жылаандардан түбөлүк кутулдум деп ойлогонмун. Эми минтип түшкө кирбеген жомоктой кайра жолугуп олтурам. Тагдырымдын тайкылыгы да" дедим кейип. "Заманыңдан көр. Буга Марата күнөөлүү эмес." "Мүмкүн." "Чындык, анын эмнесине шекшинесиң? Мен сага караганда көп жашадым, көптү көрдүм. Ошон үчүн айтып жатам" деди Хатип мага ыраазы болбогонсуп. "Сөзүңүздө калет жок" дедим таазим кылып. Чал тыңый түшкөнсүп анан: "Бул жыланды жакшылап байкагандар сөзсүз түрдө кылдай ичке ак таажысын көрөт. Эркегинде карасы бар деп раматылык чоң атам айтчу. Бул ургаачысы. Муну кайтарып жүрүүчү атайын сакчылар болот. Алар кишилердин көздөрүнө оңой менен чалдыгышпайт. Ханышасы кайда барса, артынан акмалап жүрүшөт. Мындай жорукту мен көп жолу учуратканмын. Жылаандар жашашкан көлдөр ар кандай дартка дары. Бул жаныбарда кимдин ким экенин сезет окшобойбу? Башкаларга көрүнбөй, билинбей мени акмалап келет" деди Хатип ойлуу. "Көп болдубу, улуу урматтуум, сизге көнүп калганына" дедим мени карап турган жылаандан көзүмдү айырбай. "Шегиң барбы?" "Жок, жөн эле сурадым. Сыган экөөң мага кызмат өтөрүңөргө бир айча калганда пайда болду. Капарсыз эле Куранымды окуп олтурсам, мамыгымдын алдынан булак этип чыга калды. Жүрөгүмдүн түшкөнүн айтпа. Кудайга келме келтирдим. Муундарым калчылдап, өзүмдү араң токтоттум. Мүмкүн жакшылыктын жышааны болбосун деп таптакыр тийгеним жок. Эч кимге айтпай, жылабасы ашканага бардым да, кашыкка сүт алып келип, алдына койдум. Эмеле ичкене жатканда кимдир бирөөлөрдүн дабышы чыкты. Мамыктын алдына кайра жылт кирип кетти. Эшигимден баш багып карасам, күйөө балам Хамирахун өз бөлмөсүнө кирип баратыптыр. Ошондо оюма кетти.
жыланда бекеринен мага пааналаган жокко деп. Көргөнүмдү эч кимге айтпадым. Мага бир ирет көрүнүп коюп, анан 3-4 күн жоголуп кетип, кайра келди. Ошол күндөрдүн аралыгында эч кимге билгизбей, үйүмдүн тегерегинен, бөлмөлөрүмдөн издей бердим. Бирок такыр таппадым. Азыр гана кайра мага кайрылды. Менден башка бул үйдөгүлөрдүн бирөөнө да көрүнбөйт. Эми минтип, башын көтөрүп, чоочур кабай, коркпой сени карап турганына таң калам. Кудайдын кудуретинин сыйкырын көрбөйсүңбү? Кээде күтүүсүз эле жоголуп кетет. Кайда барат? Эч ким билбейт. Бул үйдөгүлөрдүн бирөөсүнө да зыян келтирбеди. Өзүнчө эле табышмак. Сенин булар менен аралашып жүргөнүңдү сезип, бөлөксүнбөйт окшойт, деди Хатип мени карап. Байкашымда эбактан бери карай адамга үйүр алгансыйт. Же болбосо мага эмнеге үйүрлөт дейм да. Мүмкүн Кудайга ишенген адамдын гана колунан жакшылык келет деп ойлоп жүрбөсүн. Айтор баш катырма. Бул жыланга көз салган адам эң эле алыс жакка кетип калып, ошону издеп жүрөбү деп да ойлойм. Эмнеси болсо да ээсиз калган. Анткени менен мага жакшылык алып келди. Кантип, дедим ага таңдана түшүп. Сыган экөөңөрдүн үйүмө кызмат өтөгөнү келгениңер да мага, кыздарыма чоң олжо. Жаман эмессиңер, деди жылмайып. Рахмат улуу урматтуум. Мүмкүн силерди жылаан айдап келгендир. Таң, Хатип бир азга ойлоно түшүп. Бул жаныбар баятан бери карай кыймылсыз эле сага тикчиет да. Ким билет урматтуум. Кыязы бүүшүркөгөнсүйт. Эмнеден? Таанып жаткандыр. Мындан мурун көргөн деп ойлойсузбу? Сыягы ошондойго. Жоолукпаган, билбеген болсоң, сөзсүз жылан жоголмок. Тескерисинче таштай катып, арбаша тургансып, сенден көзүн албайт. Эгер жыландарга зыяның тийген болсо, айт, билишим керек. Кекчил жан. Кандай качсаң да артыңдан калбайт. Кутула да албайсың. Бирөөнү өлтүрсөң, экинчиси өчүн алат. Өзүңөн кегиң ала албаса, жакындарыңан укум тукумдарыңан алат. Тапкан ташыганыңдын баарына бирде болбосо, бирде баары бир залакасын тийгизет. Жылан жерде сойлогону менен жүрөгү адамда. Кудайдын жаратканы, деди Хатип мага. Аныңыз чын улуу урматтуум, дедим корккон түрдө. Билсең, сезсең, бул сени таанып жатат. Кантип, дедим чоочуп. Өзүң күбөсүң. Сени көрөөрү менен тикчиип туруп калды. Жылан себепсиз минтпейт. Адегенде чочур каганынан айбат көрсөтүп жатат го деп ойлогонмун. Баятан бери байкасам, мурун эле экөөң бири-бириңди билген сыяктанасыңар. Мындай тири укмушка өмүрүмдө биринчи ирет кабылышым, деди Хатип ордунан обдула берип. Муну мен сиздин үйүңүзгө келгенге чейин эле көргөн окшойм. Ошолбу же башкабы анысын билбейм, дедим жылаандын түрүнөн калтырап. Кайдан? Деди Хатип шашып. Сиз бул жыландын түгөйсүздүгүн, кусалуулугун, адамга үйүр алгандыгы тууралуу туура баамдадыңыз, дедим колумду куушуруп. Дээрим ошондой туйгузду. Жаныбарларда болгон сезгичтик бизде да бар го. Акылыбыз оңой менен жетпеген бул кереметтер бизди ар кандай кырсыктардан алдын ала сактайт, деди башын көтөрүп, бир ордунан такыр жылбай турган ак жыланды шектүү тиктеп. Жоготкон ээси менминби же башкабы, аны так билбейм, бирок менден да, бул байкуш жылаандан да жаман шек санабаңыз. Эгер буга чейин зыян келтирген болсом, көрөр замат качмак. Айласы түгөнсө, айбат көрсөтүп, уусун мага чачмак. Таанышы ыктымал, дедим Хатиптин оюн жубатып. Кантип, деди ал жыландан көзүн албай. Эгерде Абардинин үйүнөн жоголгон накта ушул болсо, анда буга чейин көрүшкөндүгүбүз чын, дедим. Эмнеге кетип калды эле? Таарынтып койгонсуңар го? Жок, улуу урматтуу Хатип, өзү жоголуп кетип, ошол бойдон таптырган эмес. Издебеген жерибиз калбаган. Күн-түн күттүк, бирок бизге кайрылып келбеди. Ошондо жыландар канышасынын атасы Абарди кайгырып, жылан бизге таарынды. Бул жаман жышаана. Ал сүрдүү болгону менен жүрөгү адам. Кайсы жерибизден ага жаздык? Ойлоп башым жетпейт. Жемден сүттөн кемидиби? Же кимдир бирөөбүз ага жаман көз карашта болдукпу?
кырсыктын болушун алдын ала билишет. Адамзаттын акыл эси түк жетпеген асмандан боло турган алааматтарды, жердеги топон сууларды бизге өзүлөрүнүн туйгучтугу менен маалымдайт. Жыландар бул жарыкчылыкта жүрүшкөн тирүүлөрдүн баарын баркташат. Ушундай кереметтүү балакайым. Эмнеге үйүбүздөн жоголду түшүнбөйм. Мүмкүн кызым Изияна табирдикине барып бийлеп жүргөндүгүн жактырбагандыр. Же менин күндөн күнгө байлыктан жолсуз болуп бара жаткандыгыманбы? Жылан кенч, байлыктын, дөөлөттүн, жакшылыктын шыбагасынын падышасы. Ошон үчүн байыркылар атынан айтышпай Марата деп чакырышат. Анткени жер жүзүндө токчулук, кененчилик, мартчылык болоор жылдары айларды өтө көп тукумдашуусу менен түшүндүрүшөт. Баарыбызга тең зыянсыз дары. Ушундан улам барктайм, багам. Эми минтип себепсиз алардын экөөсүнөн айрылдым деп күйүнүп бышынган. Анын арадан бир нече күн өткөндөн кийин үйдүн тегерегиндеги гүлдөрүн, отоо чөптөрүн тазалап жүрүп, ак жыланды көргөмүн. Өзү жалгыз эмес эле. Түгөйлүү, эки баштуу, териси колпунган жыланы менен болчу. Мен сүйүнгөнүмө чыдай албай, шашып-бушуп, Абардиге чуркап барып, болгон окуяны айттым. Ал келип, бири-бирине чирмелишип жатканын көрүп, көзүн жашылдантып, төмөнгүчө күңк эткен. Түгөйү өлгөн тура, шордуу ак жыландын. Каап деп кейип кепчигенде, жарына аза күтүүсү бүткөндө мүмкүн өз ордуна кайра кайрылып келер, дедим ага кайрат бергенсип. Ким билет, жыландардын кусалыгына, сүйүүсүнө, боорукердигине, кекчилдигине эч бир жан жетпейт. Кудай Таала буларды башкалардан өзгөчө жараткан, деп каргылданып артына кайткан. Жылан менен чирмелишип бир нече күндөр бою жашады. Биз мунун кусасы, ызасы тарагандан кийин кайра ордуна келет го деп ойлодук. Күнүнө 2-3 ирет барып, чөйчөгү менен сүт берип, кайра артыбызга кайтчубуз. Ал күнү да буга барганбыз. Тилекке каршы жер жуткандай, өлгөн түгөйү да, өзү да ордунда жок болуп чыкты. Издебеген жерибиз калбады. Күндөп-түндөп күттүк. Түк келбеди. Ошол убакта жыландар ханышасы Илзияна шаар башчысыныкында жашап жүргөн. Бул туурасында ага билгизген жокпуз. Абарди жыландын кайрылып келбегенине аябай бушайман боло берди. Акыры аргам түгөнгөндө, улуу урматтуу таксыр, жоголгон бир жыланга неге мынча күйдүңүз? Келип калаар, дедим. Ошондо Абарди көпкө чейин үн катпай олтуруп, биздин байыркы ата тегибизден баштап ушул күнгө чейин жылаандар менен байланышыбыз бар деген. Кандайча? Деди Хатип мага таңыркап. Абардинин байыркы ата теги жашап турган жерде элде жугуштуу оору пайда болот. Буга чейин төгөрөктүн 4 бурчунун эч бир жеринде учурабагандыктан аны кантип эмдеп, домдоону билишпейт. Эл четинен кырыла баштайт. Айла амал түгөнөт. Бирине бири катташпай калышат. Журтту кайгы капа каптайт. Талаа мүрзөлөргө толот. Ар бир үйдөн күндүр-түндүр ый басылбайт. Тыяк буякка чабармандарды чаптырышат. Дарттын дабасын табып келүүгө барган эл жеринде тигилердей ичи башы ооруп, бою от менен жалын болуп, ысыган кесел тууралуу такыр угушпаганын айтышат. Эл жашоодон үмүттөрүн үзүшүп, үстүлөрүнө кара жамынып олтуруп калышат. Болгон ырым-жырымдын баарын келген ооруга багытташат. Жерге сууга, асманга отко сыйынышат. Мал союшуп, төлөө жасашат. Өмүрдүн шыбагасын буюр дешип, өлгөндөрдүн арбагына бата кылышат. Бирок оору топон суу каптагандай биринен экинчисине чугуп, күчөгөндөн күчөйт. Бул дарт Абардинин бабаларынын бирине жугат. Кеселим башкаларга багышталбасын. Мени чөлгө алып барып таштагыла. Ал жерге алачык тигип, мени ичине жаткызып койгула. Өлүгүмдү көмбөгүлө. Оорум жугат деп өтүнөт. Туугандары ботодой боздоп коштошушуп, айтканын аткарышат. Эчен күн-түн бүткөн бою от менен жалын болуп, уйкудан безип, кейип жата берет. Акыры алы кетип, дармансыз калат. Каны катып, тили кургаганда, анда-санда ичип туруучу сүт куюлган кокодой жалгыз кумгандан башка анын жанында эч нерсе жок экен. Бир маалда эшиктен шуулдаган дабыш чыгат. Кимдир бирөөлөр келди го деп ойлойт. Аңгыча эшиктен жоондугу кулачтай, башы кичинекей,
Узундугу 4 ен келген жылан журтка тигилген алачыктын ичине сойлоп кирет. Төрдө дармансыз жатканын көрүп, башын көтөрүп, сокоюп туруп калат. Тигинин жүрөгү түшөт. Аргасыздан денеси жыйрылат. Ээн журтта жыланга жем болом го, деп ойлойт. Бирок жылан кумгандагы сүткө сойлоп келет. Ага 2-3 жолу тилин салып чыгарат. Анан баягы кумгандын ичиндеги сүттү жерге төкпөй чачпай, тумшугу менен сүйөп жылдырат. Акыры эмне болоор экен деп, тигил кыймылсыз сулук жата берет. Жылан кумганды куйругуна бекем ороп алып, акырын сойлоп, анын оозуна сүт куюлган кырын такайт. Мойнун буруп, колду кургансып, башын көтөрүп жерге салат. Жыландын ага таазим кылганына ыраазы болуп, экинчи чети каны катып, суусаганына чыдай албай, баягы сүттү бүт ичет. Жылан кайра алачыктан сыртка сойлоп чыгып кетет. Ошондон кийин баягы киши күн түн уктайт. Акыры кичинеден тыңып сакайып кетет. Эл журтуна келип, болгон окуяны баяндайт. Эл баягы жыланды издешип чөлгө жөнөшөт. Акыры табышып, аны колго түшүрүшөт. Топтолгон элдин ичинен жылан ажалдан аман алып калган кишини издейт, көзүнө көрүнбөйт. Адамдар аны атайын торго камап коюшат. Алдына тамак койсо жебейт, сүттү да ичпейт. Күндөн күнгө соолуп, жылан өлө турган болгондо, баягы андан айыккан кишини анын алдына алып келишет. Жылан тааныш адамды көрөөр менен жандана баштайт. Мени бул тозоктон куткарып, эркиндикке коюп жиберет го деген үмүттө болуп, анын берген сүтүн ичип, ага тилин салып, уусун тамызып, тигил кишинин эркинче болот. Ага көнөт. Эркелеп колу бутуна боролот. Ушундан баштап, баягы жыланды акмалаган кишилер, жылан өз эрки менен сүткө тамызган шилекейлүү сүттү дары катары ичишип, айыга башташат. Бирок жыланды тордон кое беришпейт. Тескерисинче, атайын аларга ууга чыгышып, кармап келе беришет. Акыры тордон бошонбосуна көзү жеткен жылан, баягы өзү өлүмдөн аман алып калган кишинин ага сүт берер маалын күтөт. Келгенден кийин болгон уусунун баарын тигил кишинин бетине чачып жиберип, өзүн да, Абардинин байыркы бабаларын да өлтүрүптүр. Көргөн билген эл жыланга да, баягы адамга да аза күтүшүп, марттыгы менен жылан ата бизди айыктырды. Биз макоолук менен анын эркиндигин матадык дешип, кармап келишкен жыландарын жол-жолуна кое беришиптир. Ошондон баштап жыландын уусу дары деп табылып, аны ошол күндөн ушул күнгө Марата, Марата деп атап калышыптыр. Абардинин тукумдары качандыр бир мезгилдерде кетиришкен күнөөлөрүн жыландардын алдында акташ үчүн аларды багышып, анын уусу менен оору сыркоолорду дарылоого үйрөнүшүптүр, дедим тигил мага текчейип турган жыландардан көзүмдү албай. Кызык, деди Хатип тегини карап. Ооба урматтуум, деп калтырап кеттим. Күтүлгүс балеге туш келгениме дагы эле ишенбей жаттым. Бир чети азыр көргөнүм түш сыяктанды. Ошондуктан менин башым соо эмес деп ойлодум ичимден. Канчалык өзүмдү өзүм ишендирбейин десем да, көзүмдүн карегине тигил ак жылан чагылышып туруп алды. Коркконуман жумуп жибердим. Ушул учурда ал менин мээмдин ичине ары бери сойлоп жүргөнсүдө. Баш сөөгүмдү шуудуратып, бирде оң кулагымдын тешигинен башын кылтайтып чыгарса, бирде сол жагымдагысынан куйругун шкаалагансыйт.